Эң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздагы коопсуздук. Садыр Жапаров, келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Элдик лидер алдыга арбын иштерди максаттаган, анын баарына эл менен биргеликте жетишебиз дейт Жапаров. Шайлоолордо элдин баары мугалимдерди, медиктерди, бюджетный работниктерди тимеле заставить этип кыйнап туруп салып келчү. А мында болсо эл өзү жөө жалаңдап келип атат. Бир кезде ушул биздин Балыкчы шаарындагы ууланган трубалар тууралуу Садырдын бизге аябай Балыкчы элине пайдасы тийген, керек болсо кызматынан ажыраган. Үскөл районунун 83-жылкы балдары ынтымагыбыз иншалла жакшы. Садыр Жапаровду колдоп коелу деп келдик. Биз өзүбүздүн душабыз менен үмүтүбүз соңда Кудайым буйрса келечекте Кыргызстанды алып кетет деген. Чириген эски системанын бизге таптакыр кереги жок деп белгилеген Жапаров Кыргызстан эли бакубат жана коопсуз турмушта жашоого татыктуу экенин айтты. Алдыда биз аша турган бийик ашуулар турат. Бирок мокобой, кайра чыйыр алып, саясий эркти көрсөтсөк, биз кыйынчылыктарды сөзсүз жеңебиз. Мамлекет казынасын тоногондорго каршы аеосуз күрөштү космостук ылдамдыкта улантабыз. Буга чейинки жасалып жаткандар башталышы гана. Чириген эски системанын бизге таптакыр кереги жок. Ызгардуу кыштын катаалдыгына карабай, жолугушуу болгон жерге миңдеген жарандар келип, көкүрөк ойгон көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, эл менен талапкердин ортосунда жаандуу баарлашуу болду. Садыр Жапаров жарандардан келген ар бир кат жоопсуз калбайт деп айтып, аларды убактысынын жетишинче карап чыгууга убада берди. Күч өргөндөрүнө таптакыр бир Кудайым эле тоскоолдук бербесе бербей койду. Эми сиз келдиңиз, ишенич зор. Бир эле мисал айтып кетейин. Ысык көл облусунун прокуратурасы бул өзүнчө манап, бул өзүнчө Кудай. Ягла деген 90-жылы төрөлгөн жигиттердин жери жок, үй салалы десе. Балыкчы менен чектелип калган. Боомдон киргенден баштап балыкчыга биягы сарабышка чейин чоюп берсе. Сот жана укук коргоо органдарынын адилетсиздигин запкысын тарткан, жергиликтүү жана жогорку бийликтин коррупциялашканына жаны ачыган жашоочулардан суроо талаптар арбын болду. Эмне маселе, эмне иш менен камалды? Макул, териштирип беребиз апа. Макул. Териштиребиз. Талапкердин ысык көлдөгү туризмдин дараметин жогорулатуу, дыйкандарды колдоо жана чакан ишкердүүлүктү өнүктүрүү программасын көпчүлүк колдоого алды. Билим берүү жана социалдык саясат багыттары да четте калган эмес. Ысык көлдүн экологиясын сактоо менен реконструкция иштерин жүргүзөбүз. Туризм борбору болгон Чолпон Ата шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу жайды кайра куруу жана саркынды суулар өтүүчү түтүкчөлөрдү жаңыртуу маселесин бүтүрөбүз. Жыйынтыгында ысык көл эли бийик максат менен улуу жолго аттанып жаткан уулуна ак бадасын берип, калыс адилеттүү даанышман башчы болушун тилек кылышты. Жапаровдун кийинки жолугушуулары Чүй облусунда улантылат.